Бүгүн өкмөттө республикалык бюджет долбоору каралат. Шелди уп коюшпайбы? Сенде бюджет боюнча суроо барбы? Аны колдонуунун эффективдүүлүгү кызыкпы? А билсе болобу? Албетте болот. Сен Кыргыз Республикасынын жаранысың да. Ооба. Сен жаран катары коомдук кеңеште болууга жана активдүү катышууга толук укугуң бар. Ал эми сенин шаарың же айылыңдын бюджети каралып жатканда сунушуңду да киргизе аласың. Алар аны сөзсүз карашат. Мен таштандыларды чыгаруу жана аны жок кылуу боюнча бюджеттин көлөмүн көбөйтүүнү сунуштайт элем. Көрдүңбү? Сен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органынын бюджетине таасир эте аласың. Көзөмөлдөй да аласың. Ошондой эле Каржы министрлигинин сайтына кирип, беренелер боюнча өлкөнүн бюджети менен таанышып, мамлекеттик бюджет кайсы булактардан түзүлүп жана кайда жупшалып жатканын билсең болот. Ошол сайт аркылуу да кайрылуу жазсаң болот. Ал сөзсүз түрдө каралат. Сен бюджетке таасир эте аларыңды билишиң керек. Мен бюджетти түзөм. Мен Кыргызстандын жаранымын жана бюджеттин түзүлүшүнө таасир эте алам.